Бүгүн АК пресс маалымат борборунда Оштогу бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын акыйкатчылыгына талапкер Акылбек Ташпулатовду сунуштап жатышкандыгы жөнүндө журналисттер менен жолугушууда билдиришти. Уюмдун өкүлдөрү Ош шаарында буга чейин иштеп келген 12 жылдык адам укугун коргоо боюнча эмгек тажрыйбасы бар Акылбек Ташпулатовдун талапкерлигин биз Кыргыз Республикасынын омбудсмендигине талапкерлигин койдуртуп, биз ошону колдоого алдык. Биз бүгүн ошол боюнча сиздерге маалымат берүүнү туура деп чечтик. Акылбек Ташпулатов укук коргоо тармагында 2000-жылдан тарта эмгектенип, акыркы 5 жыл аралыгында калкка жана мамлекеттик кызматтарга укуктук жактан жардам берүүгө багытталган 20дан ашуун укук долбоорлорду ишке ашырган. Бүгүнкү күндөгү биз жарандык коом колдоп аткан талапкер биринчиден жаш, экинчиден адам укугун коргоо жаатында, укук коргоо жаатында бир топ теориялык жана практикалык тажрыйбага ээ. Анан эң негизгиси биз бүгүнкү күндө мен ойлойм, биз ушул колдогон талапкер эгерде жогорку кеңештин колдоосуна ээ болуп кала турган болсо, Кыргызстанда адам укугун коргоонун бир эле улуттук гана механизмдери өркүндөбөстөн, эл аралыктагы механизмдери өркүндөп, ошол эле мезгилде мен ойлойм эң негизгиси бир чоң жаш кадрлардын бир жаңы бир толкуну келет деген бир ишеним. Эскертип өтсөк, жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын акыйкатчылык кызматына 3-июлда конкурс жарыялаган. Талапкерлердин документтери 15-августка чейин кабыл алынат. Бактыгүл Абытова, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Бүгүн Оштогу жалпыга маалымдоо каражатынын ресурстук тарабынан журналистика конфликтке сезимтал долбоорунун негизинде кезектеги жыйыны Ош шаарында болуп өттү. Жыйында Оштогу бейөкмөт уюмунун өкүлдөрү жана иштеп жаткан журналисттер катышты. Это новый проект. Бул Оштогу журналисттердин ресурстук борборунун жаңы долбоору. Чыр-чатактарга сезимтал журналистика деп аталат. Акыркы мезгилдерде жаш иштеп жаткан журналисттер көбүнчөсү чыр-чатактар жөнүндө жазгандан качышат. Чыр-чатак дегенибизде сөзсүз эле улуттар аралык эмес, үй бүлөдө чыр-чатак болушу мүмкүн. Бир жамаатта же болбосо жата калса адамдын ичинде өзү менен өзү конфликтте болушу мүмкүн. Ушундай нерселерди туура жазуу, аны элге туура жеткизүү үчүн дайым журналисттерди окутуп туруу керек. Бул долбоордун ичинде Баткен, Жалал Абад жана Ошто иштеп жаткан журналисттерге пресс-клуб жана мини-тренингтерди өтөбүз. Темы, которые связаны с какими-либо конфликтами. Конфликтке сезимтал журналистика долбоору Кыргызстандын түштүгүндө июль айынан баштап сентябрь айына чейин иштейт. Долбоорго Кыргызстандан башка Казакстан, Түркмөнстан жана Тажикстан мамлекеттери катышат. 15-жылдан тарта Ош технологиялык университетинде Корей мамлекеттик Чонбук университетинин студенттери эс алышууда. Мындагы эс алышуулардын негизги максаты корей тилин үйрөнүүчүлөр менен бирге болгон кызыгууларды арттыруу жана кыргыз каада салттары менен жакындан таанышуу болуп саналат. 안녕하십니까? 한국 Биздин бул жака келгенибиздин негизги максаты корей тилин үйрөнүүчүлөр менен жакындан таанышуу жана ошондой эле кыргыз шаарлары менен жакындан таанышып чыгуу болуп саналат. Жалпы болуп 33 студент жана мугалимдер келишкен. Алар кечеден бери Ош шаарынын жаштары менен таанышууда. Биз Ош шаарынын байыркы шаар экенине дагы бир жолу ынандык. 이곳에 와서 한국어와 Окуу жай тарабынан эс алуучуларга бардык шарттар түзүлгөн. Атап айтканда жатакана жана тамак аштарды даярдоону колго алышкан. Окуу жай жетекчилигинин айтымында мындай эс алуучу шарттарын түзүү менен бирге билим жана илим алакаларын бекемдөө болуп саналат. буга чейин дагы ушул Ош шаарында жайкы мезгилде ушул Корея элинен ушул студенттер келип 10 күндөн лагерь өтүп кетишет. Лагердин негизги максаты бул ошол Корей жарандары, Корей студенттери Ош шаарындагы жаштарды, Ош шаарында жашаган элди, кыргыз элин ошол Корея элинин үрп-адаты, салт санаасы менен, маданияты менен тааныштырып, корей тилин үйрөнүүгө дагы үгүттөө болот бул жерде сөзсүз түрдө. Анан ушул Ош шаарындагы жаштар менен негизинен ошо студенттер менен жакындан таанышып, ошо кийинкиге байланыш түзүү үчүн ошол лагерь уюштурулат. Эс алуучулар менен кошо Ош шаарындагы корей тилин үйрөнгөн студенттер шаарларды тааныштырууга өз салымдарын кошууда. Окуу жай студенттери алар үчүн өз каада салттарынан үзүндү көрсөтүшсө, корей улутундагылар өз өнөрлөрүн көрсөтүп беришип көңүл ачышууда. Ким Ын Жи
Чонбук университетинин 4-курсунун студенти. Ал аталган окуу жайдын волонтер тобунун мүчөсү. Ал Ош шаарынын студенттери менен достошуп, алар менен көңүлдүү эс алып жатканын айтат. Ал технология университетинин студенти Мухая менен достошуп, мындан ары да байланышта болорун айтат. Мамиле кылышты, анан булардын традициясын үйрөндүк, кандай жашайт, анан биз өзүбүздүн кыргыздардын традициясын кандай жашайбыз, шаарды айлантырып, шаарды көрсөтүп келдик. Анан дагы оюндар кылып, лагерде ушу бири-бирибизди таанып, жакшы мамиле түзүп, өзүбүздү жакындан билип алдык да. Биз фейсбуктарын беришти, скайпты сүйлөшүп турабыз. Будан кийинки жылы дагы Кудай кааласа ушундай лагердер болуп турса, дагы келебиз, дагы чогулушуп отурабыз. Бул эс алуучулар 15-июлдан 21-июлга чейин окуу жайда эс алышмакчы. Мындан сырткары алар Ош шаарынын аймагында жашаган студенттердин үйлөрүнө барып эс алууну пландап жатышат. Айчурак Ташматова Токтогул эс алуу багында жаратылыштын кооздугун тартуу менен алектенүүдө. Анткени ал архитектура, дизайнер жана графика адистигинде билим алып практикага чыккан. Бул жайда күнүнө 3 саатка жакын сүрөт тартып кетүү керек. Айтымында практика өтөө менен бирге сүрөт чыгармачылыгын арттырууда. Кесиби архитектор болгондугунан улам сүрөт тартуу чеберчилиги ал үчүн өтө маанилүү. Алдыма койгон максатым ушу Кыргызстанда багы сонун жерлер бар экен, бирок архитектурный немелерчи, ошолорду оңдойм деп неме кылдым. Максат койдум. Кудай кааласа ошолордун дизайн түзүп, өзүм спонсор. Бул жайда Айчуракка окшоп сүрөт тарткандар көп. Анткени архитектура, дизайнер жана графика адистигинде билим алган студенттер окууну аяктаар замат жыл бою алган билимин бышыктоо үчүн, жаратылыштын кооздугун чагылдыруу үчүн шаардын эң кооз деген жерлеринде болушат. Бирок кичине ошо арткы планына кичине бек койсоң керек да, баягы мына пейзаж жаратылыш дүнгөлдү тататкандан кийин бак-барактар кетиш керек, кичине мына жерде кичине. Жаратылыштагы кооздукту калем менен ак баракка чийип түшүрүү ар бир адамдын колунан келе бербеси анык. Ошондуктан бул жаш архитекторлордун мугалими өзгөчө мамиле жасаарын айтат. Булардын жан дүйнөлөрү аябай назик да, буларга катуу тийбеш керек, көңүлү ооруп калат. Мүмкүн болушунча жакшы сөз менен, мактоолор менен гана анан сүрөт сабагында биз сүрөт өтүп аткан мезгилде көбүнчө мен музыка коюп бергенге, элдик күүлөрдү, элдик ырларды баягы айкалыштырып кетебиз да. Сүрөт тартканча, музыка укканча сүрөт тарта беришет. Бирок мындай сүйлөгөнү келгенде кичине мокко бар экен, бирок аябай сүрөттү жакшы иштеген балдар бар, кыздар бар. Бул жаш архитекторлор сүрөт тарткан убакта эс алуу үчүн эжеи тарабынан жандуу ырлар тартууланат экен. Биз болсо дал ушул мугалимдеринин ырчылык өнөрүнө да күбө болдук. Бул студенттердин руханий байлыгы назик ары сезимтал. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш сүрөтчүлөр элибиз үчүн кызмат кылаарын айтышат. Жаш архитекторлор республикабыздын өнүгүүсүнө өз салымдарын кошууну пландашат. Улкан Зунду кызы, Надыр Боронбаев, Ынтымак. Башка майрам күндөрү праздник адамдар түшөт да паркка, так башка жумуш болгон үчүн эч ким жок болот да. Ошо бошчулукта мына келип, может иштен сырткары келип отуруп кетишсе, так жок адам. Тышкары адамдар аз просто, ошон үчүн эле адамдар сейилдеген түшөт. Эле иштейт, күндүгө келсең эле иштейт, каруселдер иштейт, айлантырат адамдарды. Адамдар көп, зор эле бул жерде. Майрамда вообще зор болот. А так күндүгө иштейт бул жакта. Ошо парктарын иштебей атат. Навай парктан сырткары парктар анча иштебей атат да. Ошол адам аз, Токтогул паркта деле, Мээрим паркта деле адам аз. Ошол бардык эле Навай паркта жүрөт, ошол жерде каруселдерде сейилдеп, бул жакта адам аз болуп атат, каруселдер аз да бул жакта ошого. Азырынча Навай парк эле иштеп атат, Токтогул парк, башка парктарга адамдар аз келип атат. Ошол.
Мухаммад Юсуф 5-класстын окуучусу. Ал мектептен бош убактарында үй жаныбарларын багат. Ал коён, балык жана ар түрдүү канаттууларды жакшы көрөт. Аларды Мухаммад Юсуфке атасы алып берген. Ар күнү сабактан келген бала биринчи кезекте канаттууларга карайт. Эки маалат бен куяндага почоктор, сазибем, папкайга ошун даны бар ошдоду бем. Укроп, адамдар билен кап, витаминдар бар. Витаминдарды беришке куда. Мухаммад Юсуфтун айтымында бул жаныбарлардын пайдасы өтө чоң. Алар менен ойносо да, сүйлөшсө да болот. Коркпойт. Sonra kaçıp kese cuğu bakarıstan basan cuğuptu, toktotu tepetsizdi katır. Мухаммад Юсуф мектепте да жакшы бааларга окуйт. Ал эми үйдө 10га жакын коён, дагы ошончо тоок, өрдөк, папугай жана ошондой эле 100дөн ашуун балыктарга карайт. Окуу менен үй жаныбарларын багуу бирдей кызыктуу жана жоопкерчиликтүү милдет экенин бала жакшы билет. Kuyandарды мынтип карасаңыз жакшы, өзүңүзгө кеткизет. Слап, ойнойсуз куяндар менен. Балыктарга жеккениңизде балыктарга карап отурасыз. Папугада бидеки болсо, эч ким үйдө жок болсо, сүйлөшөбүз папугада менен. Уда бакырса сиз да калгында. Мен түшүнөт деп ойлойсуз. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 89 тыйынды түздү. Евро 63 сом 68 тыйын. Россия рублі 1 сом 49 тыйын, Өзбек суму 2 тыйын. Тажик самонеси 10 сом 25 тыйын. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча Кыргызстанда 17 июлда жаан-чачын тоолуу райондордо гана күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден. Абанын температурасы Баткен областында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус. Ош областында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35. Жалал Абад областында дагы түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градус. Нарын областында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус. Талас областында түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33. Ысык Көл областында түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус. Чүй областында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус жылуу болот. Бишкекте 17 июлда жаан-чачын ыктымалы аз. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18 градус, күндүз 31-33 градус ысык болот. Ошто 17 июлда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19 градус, күндүз 31-33 градуска чейин ысыйт.